Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам алыс жактан келген учурда дайыма Ухуд тоосуна кайрылып, Ухуд тоосун көргөн кезде Ухуд бизден, биз Ухудтанбыз, же болбосо Ухуд тоосу бизди жакшы көрөт, биз Ухуд тоосун жакшы көрөбүз деген сыяктуу сөздөрүн айтат эле. Бир жолу пайгамбарыбыз Азирети Абу Бакыр, Умар жана Усман үчөөнү ээрчитип Ухуд тоосунун үстүнө чыкканда тоо титрей баштайт. Ошондо пайгамбарыбыз Ухуд сен кыймылдабагын, сенин үстүңдө bir пайгамбар, bir сыддык жана эки шейит турат деп айтканы бар. Пайгамбарыбыздын мына ушул Ухуд тоосуна карата айткан хадистеринен биз пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам бизге ислам дининде бир гана адамдарга жакшылык кылуу, адамдарга жакшы мамиле кылууну эмес, табиятка дагы, анын ичинде жан жаныбарларга, ошондой эле жансыз жаратылышка дагы жакшы мамиле кылууну үйрөткөн. Муну менен пайгамбарыбыз бизге Алла Тааланы, мына ушул Алла Тааланын жараткан кудурети аркылуу таануу боюнча дагы сабак берген. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде бир нече аяттарда Алла Тааланын жараткан нерселерине акыл жүгүртпөйсүңөрбү? Алла Таала жараткан нерсеге пикир кылбайсыңарбы деген аяттарды айткан. Чындыгында Аллах Таала жаратып койгон моундай кооз табияттын, кооз жаратылыштын көрүнүштөрүнө карап туруп, мына ушул нерсеге пикир кылган адам бул нерседен Алла Тааланын барлыгын жана бирлигин сөзсүз билет. Айрыкча биз сыяктуу Алла Таала биздин маңдайыбызга жазып берген ушундай кооз жаратылышта жашаган элдерде Алла Тааланын ушундай жараткан кооз табиятын көрүп туруп, Алла Тааланы сөзсүз түрдө таанууга тийишпиз жана Алла Таала бизге ушундай кооз табиятты берген үчүн Алла Таалага көп-көп шүгүр жана мактоолорду айтуу биздин мойнубуздагы милдет.